Жаштар таза айыл үчүн мындай уран менен бүгүн Кара Суу районунун номер 74 Артыкбай Шеркулов мектебинин окуучулары эко-акция уюштурушту. Максаты айыл элин, мектеп окуучуларын тазалыкка үндөө жана экологиялык маданияттын деңгээлин жогорулатуу. Ага аталган мектептин башталгыч жана жогорку класстагы окуучулары катышты. Акциянын жүрүшүндө бош желим бөтөлкөлөрдү алып келген окуучуларга суусундуктар берилди. Уюштуруучулар аларды кандай максатта чогултушкан, кийинки материалда сөз болот. Акташ айылындагы Артыкбай Шеркулов мектебинин окуучулары бүгүн желим бөтөлкөлөрдү баштыкчаларга чогултушту. Алар эко-акция аталышындагы тазалыкка үндөгөн иш-чарада уюштуруучуларга тапшырышып, ордуна суусундуктарды алышты. Чогултулган желим бөтөлкөлөр максаттуу ишке сарпталат. 500 жакын баклажкалар чогулду. Биз бул баклажкаларды кайра иштеп чыгарууга алып барып, ал жерге өткөзүп, анан биздин мектебибизге урналарды орнотобуз. Активдүү окуучулардын тобунан түзүлгөн команда мектептин айланасында таштанды салуучу урна жок болгондугуна байланыштуу бул маселени ишке ашырууга аракет кылып жатышат. Мектепте скамейка 10 скамейка бар болсо, 2 скамейканын ортосуна 1 урна коебуз. Ошондой кылып 5 урна коебуз деп план кылганбыз. Жанында дагы көп мусорлар кездешет. Андан соң бул жерде фаб бар. Фабтын жанына дагы койсок ыңгайлуу болот да. Ал эми Түзүлгөн программа Акташ айыл өкмөтүнүн дене тарбия жана спорт комитетине андагы өкүлдөргө сунушталды. Жыйынтыгында өкүлдөр бир гана мектептин эмес, айылдын да тазалыгын жакшыртуу боюнча иштелип чыкса, келе жаткан жылдын бюджетинин эсебинен урналарга каражат бөлүнөрүн убадалады. 2020 иш планга киргизип, январь айында, 15-20 январь айында сессия болот, жылдык бюджетти бекитүү. Ошол бюджетке киргизип, иш планга киргизип, ошол бюджеттен акча бөлүп бергенге мен аракет кылам. Мындай иштерди аткаруу үчүн окуучулар атайын жаштарды колдоо уюмдарынын окутууларына катышат. Анда аткарылуучу иштерди долбоорлоо боюнча үйрөнүшөт. Адияда дебатка үйрөнүштү, ошону менен бирге өз оюн сүрмөлөгөн үйрөнүштүр да. Бүгүн деген ошол практика жүзүндө бул жаштар өзлөрүнүн алган билимин, ыкмаларын көрсөтүп, акция өткөзүштү. Анан ошону менен бирге өзлөрүнүн проблемасын, айылынын проблемасын, мусор проблемасын айыл өкмөткө презентация кылып айтып бергенге аракет кылышты. Кошумчалай кетсек, аталган мектепте 700дөн ашуун окуучу билим алат. Экологияга, билимге чакырык жасаган иш-чаралар дагы да өткөрүлөт. Алдыда чоң долбоорлор менен иш алып баруу пландалууда. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.